Оштогу өрттүн болжолдуу себеби айтылды. 22 октябрь күнү болжол менен түнкү саат 3:30 чамасында Ош шаарынын Орозбеков көчөсүндөгү номер 26 турак үйдүн жертөлөсүнөн өрт чыккан. Өрттүн аянты болжол менен 280 чарчы метрди түзгөн. Алдын ала маалымат боюнча үйдө электр жылытуучу жабдык колдонулган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт электр жабдыгын туура эмес колдонуудан келип чыгышы мүмкүн деп билдирди. Абайга атылчы кызыл баа 3 көзүттөн мына жерде болгон. Проводун алсатып көрүп. Проводун менен тергөө чыгып кетти. Саат 10-го карата өрт толук өчүрүлгөн. Кырсыктын кесепетинен эне 5 баласы менен каза болду. Колдуу түрдө өрттүн келип чыгуу себеби азырынча электр мештен печкеден келип чыккан. Себеби 2 жашар жаш баласы болгон. Ошолор болгонуна байланыштуу булар печке сайган. Белгилей кетсек, жыл башынан бери Ош шаарынын аймагында жалпы 65 өрт кырсыгы катталды. Алардын ичинен 28 өрт турак жайларда, 33 учур электр шаймандарын туура эмес пайдалануудан келип чыккан.